Нурбек Ойчиев 20 жылдан бери Ош Бишкек каттамында 7 орунду унаа менен жүргүнчү ташып күнүмдүк турмушун өткөрүп келет. Анын айтымында лицензияны милдеттендирүү туура чечим. Бирок оң рулду унааларга тыюу салуу туура эмес деген пикирде. Лицензияны 10 жылдан ашуун стажы бар айдоочуларга берүү керек дешет. Мен оң рулду нерсеге айып койбойм. Айып стажда. Ушу узак жолго чыга тургандарга бир ограничение коюп берсе стаж боюнча. 25 жаштан 30 жашка чейин или стажына карап 10 жылдан өдө жагын коюп берсе, ошондо бир аз токтонуп калгандар, семья багам, үй бүлө багам дегендер гана, кредит төгөм дегендер гана, ошолор гана чыгат. Анан өкмөт чыгарган мыйзамга эч ким каршы болбойт. Лицензия десе лицензия, патент десе патент, бардыгын алабыз. Эми жүргүнчү ташыган айдоочулар милдеттүү түрдө лицензия алуу керек. Жаңы мыйзамга ылайык сол рулду гана унаалар такси кызматын көрсөтө алышат. Бул талаптар 22 августтан тарта күчүнө кирип иштей баштайт. Эгер тартип бузуулар аныкталса, мыйзам чегинде жоопко тартылат. Лицензиялуу уруксат берүү тутуму жөнүндө мыйзамга кирген өзгөртүүлөр күчүнө киргенден кийин, башкача айтканда 22 августтан тартып, ошол лицензиясы жок жүргүнчү ташуу менен алектенген, башкача айтканда такси кызматын көрсөткөн айдоочуларга Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 284 негизинде 7500 сом айып салынат. Эрежеге баш ийбеген айдоочуларга 7500 сом, юридикалык жактарга 23 000 сом өлчөмүндө административдик айып салынат. Мыйзамга ылайык айдоочулардын тажрыйбасы 3 жылдан кем эмес болушу керек. Лицензия сол рулду унааларга гана берилет. Муну менен кошо унаа канча орунду болсо ар бир жүргүнчү үчүн камсыздандыруу болушу шарт. Ал лист болсо ал келишимди договор жокко чыгарылып калат да. Кудай водитель биз анан жакшы да, жолго жакшы, пассажир үчүн да оң болот. Лицензиялар жол коопсуздугу боюнча аймактык башкармалыктарында берилет. Жылдык төлөм жеке жактарга 500, юридикалык жактарга 1000 сом болот. Мыйзамдын толук аткарылышы үчүн өлкөнүн бардык аймактарында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, лицензия албагандарга ооздек эскертүү берилет. ИИМдин маалыматы боюнча өлкөдөгү оң рулду унаалардын саны 200 000ге жакын. Өлкөдөгү жеңил унаалардын 35%-ын түзөт. Айдын Амалбек кызы, Маруф Шакиров, Ош ТВ.